Я очень хотел этот бой выиграть. Этот бой за всю мою карьеру. Он очень важный бой был. Я эту победу посвящаю своему отцу. Памяти своего отцу. Кыргызстандык спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу кече 26 майда Алматыда өткөн аралаш мушташ боюнча Найза Фиш турниринде нокаут менен жеңишке жетти. Белгилүү болгондой, аталган мелдеште Абдибайыт уулу Бразилиянын өкүлү Элвис Мартинс менен беттешкен. Күрөштүн 3-чү раундунда Бусурманкул атаандашынын чабуулдарынан качып, оң колу менен сокку узатып атаандашын нокаутка түшүргөн. Анын соңунда спортчу бир жума мурун атасынан айрылганын, бул беттеш ал үчүн оор болгонун айткан. Бирок бардык кыйынчылыктарга карабай рингке чыгууну чечкен. Ошентип Бусурманкул Абдибайыт уулу буга чейин 4 беттеш өткөрүп, анын баарын жеңген спортчунун үстүнөн жеңишти багындыра алды. Бүгүн президент катышкан Мурас футболдук турниринин 2-күнү. Кече 27 майда башталган футбол боюнча Мурас турниринде президент Садыр Жапаровдун командасы чейрек финалга чыккан. Алар 3 оюнда тең жеңишке жетишип, президент 6 гол киргизген. Турнирге жалпысынан 16 команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнгөн. Бүгүн чейрек финал, жарым финал жана финалдык беттештер болмокчу. Кече 27 майда Токмоктогу айланма жолду катталган кырсыктан кеминде 8 адам каза болду. Бул туурасында маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Кабарлангандай, Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа нарындан Бишкекке келе жаткан. Ичинде 8 адам болгон. Унаа жолдун 78-чакырымында минивэн каршы тилкеге чыга коюп, автоманипулятор менен кагышкан. Учурда жол кырсыктын чоо жайы такталууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 майда номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын шайлоодо добушун берди. Мамлекет башчысы жубайы Айгүл Жапарова менен бирге Бишкектеги номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш беришкен. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоого 29 талапкер ат салышууда. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу транспорттагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна медициналык жабдууларда, унааларды, орг техникаларды жана формалар тапшырылды. Жабдууларды тапшыруу салтанатына Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Вонже, саламаттык сактоо министринин орун басары Бакыт Жангазиев, санитардык эпидемиологиялык борбордун жетекчиси Рысбек Сыдыгалиев, ошондой эле эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы миссиясынын башчысы Зейнеп Гаджиев катышты. Саламаттык сактоо министрлигине билдиришкендей, унаа медициналык жабдыктар эл аралык миграция уюмунун Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин койка, COVID-19 жана башка жугуштуу ооруларга каршы күрөшүү, Кыргызстанда саламаттык сактоону жана чек ара көзөмөлүн күчөтүү долбоору тарабынан каржыланган. Долбоор Кыргызстанга кирүү пункттарына зарыл болгон жабдуулар менен камсыздоого жана санитардык карантиндик пункттардын кызматкерлеринин жаңы пайда болгон эпидемиологиялык өзгөчө кырдаалдарга эффективдүү чара көрүү потенциалын жогорулатууга багытталган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.